Каарманыбыз Руслан Балтабаев Баткен районунун Бужум айылынан Борборго билим алууга келген. Ал учурда академик Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясында биринчи курста окуп жатат. Ал көркөм сүрөт искусство багытында буга чейин да билим алган. Мен Баткен областынын Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт мектеп интернатынан келгем. Ал жакта 4 жыл окугам. Азыркы учурда Тургунбай Садыков Бишкектеги академиясына келип, бул жакта 5 жыл окуйбуз. Азыр биз ал жакта деле ушундай сүрөттөр тартканбыз. Азыр деле ушундай постановкалар кое берди. Мен азыр дизайн костюм факультетинде окуп жатам. Ошондан ары күчтүү дизайнерлерден болуп чыккым келет келечекте. Сыймык Жапаржан уулу болсо аталган окуу жайдын 2-курсунун студенти. Ал боёктор менен иштегенди жактырат. Көбүнчө туулган жеринин кооз жаратылышын тартат. Сыймык Баткен облусунун Карабак айылынан келген. Живописке мен өзүм кичинемден бери эле сүрөткө кызыгып, ушул краска менен тартканды жакшы көрөм. Ошон үчүн живопис факультетине тапшырдым. Талантын таптап жаткан дагы бир жаш сүрөтчү Элюбай Иметов ал Баткен районунун Рават айылында туулуп өскөн. Келечекте мыкты скульпторлордон болом деп максат койгон. Бул жака менен 17 бала келген, кыздар балдар. Ар кими ар кандай факультеттерге өттү. Азыр баары окуп атат. Окуулар жакшы, эже агайлар илимин берип, баарын көрсөтүп, ушинтип жүрөт. Азыр жасап атканыбыз бул анатомический голова. Адамдын черебинен кийинки мышцалары бар. Ошону жасап, анан кийинкиде адам портреттерине өтө баштайбыз. Социалисттик эмгектин баатыры, скульптор Тургунбай Садыковдун жолун жолдоону каалаган жаштардан уучубуз кур эмес. Өлкө аймагынан келип, бул багытта кесиптик билим алып, ийгиликтерди жараткан жаштардын катары арбын дейт окутуучулар. Жыл сайын 2 жолу өтүлүп турат. Мугалимдерден, студенттерден выставкаларга чыгармачылык менен жасаган эмгектерин коюшаттар. Жакшы чоң деңгээлдеги ачылыш болот жыл сайын. Жакшы ийгиликтерди жаратып атышат биздин окуучуларыбыз. Биздин студенттерибиз чет өлкөлүк, андан тышкары чет өлкөлүк выставкаларга барып катышат. Казакстанда болуп өтчү, Россияда, Өзбекстанда, жакынкы СНГ мамлекеттеринде болчу выставкаларга катышып, ар дайым жакшы ийгиликтерге жетишип, жакшы жеңиштерди алып келишеттер. Чыгармачылыкка кызыккан, кыргыз маданиятынын ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошууну каалаган жаштарды колдоо максатында окуу жайда студенттер бюджеттик негизде билим алат. Биздин студенттерибиз үчүн, бардык факультеттер үчүн жакшы толук шарттарды түзүп берди. Материалдык, оборудование, жумушка керектелүүчү глина, шопо, пластилин баары берилип, студенттерге шарттарды түзүп бергенбиз. Студенттер бюджеттик негизде билим алышат. 30 жылдык тарыхы бар академик Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясы Орто Азиядагы жалгыз кесиптик жактан жогору билим берүүчү окуу жай болуп эсептелинет. Академиянын астында түзүлгөн республиканын 4 районунда мектептери бар. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Бишкек шаары.